Саламатсыздарбы? Биздин видео сабактарыбызды көрүп жатканыңыздарга абдан кубанычтабыз. Бүгүн сиздер менен модалдык этиш болгон мэйдин жөнөкөй сүйлөмдө колдонулушу жөнүндө сөз кылабыз. Сүйлөмдө модалдык этиш катышкан болсо, жөнөкөй сүйлөмдө модалдык этиш сүйлөмдөгү негизги этиштин алдында колдонулат. Мисалы, you may use my phone. You may use my phone. Сиз менин телефонумду колдонсоңуз болот. Же сиз менин телефонумду колдонушуңуз мүмкүн деп которулат. Бул жөнөкөй сүйлөм. You сүйлөмдүн ээси, may модалдык этиш, use негизги этиш, колдонуу деген маанини берет. Негизги этиштин алдында модалдык этиш болгон may'ди колдонуу менен сиз менин телефонумду колдонсоңуз болот. Сиз менин телефонумду колдонушуңуз мүмкүн деген маанини берип жатабыз. Бул модалдык этиш болгон may'дин колдонуу формуласы. Subject plus modal verb plus main verb. Subject бул сүйлөмдүн ээси, modal verb модалдык этиш, main verb негизги этиш. Мисалы, you may sit. You may sit. Сиз отурсаңыз болот. Же сиз отурушуңуз мүмкүн. You subject сүйлөмдүн ээси, may modal verb модалдык этиш, sit main verb негизги этиш. May мүмкүн деген маанини берет. Модалдык этиш болгон may жөнөкөй сүйлөмдө уруксаат сураганда жана мүмкүн болгон учурларда колдонулат. Биринчи учур, they may drink coffee. They may drink coffee. Алар кофе ичсе болот, же алар кофе ичиши мүмкүн. Бул уруксаат. Аларга кофе ичкенге болот деген маанини берип жатат. Кийинки учур, it may snow tomorrow. It may snow tomorrow. Эртең кар жаашы мүмкүн. Бул мүмкүндүк. Келиңиздер, таблицага көңүл бурабыз. Жогорудагы айтып өткөн теорияны бул таблицадан көрүп жатасыздар. I may help. I may help. Мен жардам беришим мүмкүн деп которулат. Бул жөнөкөй сүйлөм. I сүйлөмдүн ээси, may модалдык этиш, help негизги этиш, жардам берүү деген маанини берет. Негизги этиштин алдында модалдык этиш болгон may'ди колдонуу менен мен жардам беришим мүмкүн деген маанини берип жатабыз. I may help. You may go. You may go. Сиз барсаңыз болот, же сиз барышыңыз мүмкүн. He may work. He may work. Ал иштесе болот, же ал иштеши мүмкүн. We may meet. We may meet. Биз жолуксак болот, же биз жолугушубуз мүмкүн. You may use. You may use. Сиздер колдонсоңуздар болот, же сиздер колдонушуңуздар мүмкүн. They may ask. They may ask. Алар сураса болот, же алар сурашы мүмкүн. Достор, келиңиздер өзүбүздү сынап көрөлү. Сүрөттөрдү сүрөттөйбүз, аларга эмне кылуу мүмкүн экендигин айтабыз. Биринчи сүрөт. Ал басса болот. Ал басса болот деп англис тилинде кантип айтабыз? Англис тилинде сүйлөмдүн ээси сүйлөмдүн башында колдонулат. Сүйлөмдүн ээси ал. Ал аял же кыз болсо, she'ни колдонобуз. Сүйлөмдүн ээсинен кийин модалдык этиш колдонулат. Модалдык этиш may. Модалдык этиштен кийин негизги этиш колдонулат. Негизги этиш бул сүйлөмдө жөө басуу. Жөө басуу деген сөз англис тилинде to walk. Ал эми модалдык этиш менен сүйлөмдө to колдонулбайт. Демек, she may walk. She may walk.
Ал бassa болот. Кийинки сүрөт. Алар суу ичсе болот. Азаматсыздар. They may drink water. They may drink water. Кийинки сүрөт. Ал уктаса болот. He may sleep. He may sleep. Бул сүрөттү карайбыз. Алар сууда сүзсө болот. Азаматсыздар. They may swim. They may swim. Бул биздин экинчи тапшырмабыз. Бул сүйлөмдөрдү англис тилине которобуз. Сиз менин китебимди колдонушуңуз мүмкүн. Бул сүйлөмдү кантип англис тилине которобуз? Англис тилинде сүйлөмдүн ээси сүйлөмдүн башында колдонулат. Бул сүйлөмдөгү сиз. Сиз деген сөз англис тилинде you. Эгер сүйлөмдө модалдык этиш катышкан болсо, анда эден кийин модалдык этиш колдонулат. Бул сүйлөмдө модалдык этиш мүмкүн. Мүмкүн деген сөз англис тилинде may. Модалдык этиштен кийин негизги этиш колдонулат. Бул сүйлөмдө негизги этиш колдонуу. Колдонуу деген сөз англис тилинде to use. Эгер сүйлөмдө модалдык этиш катышкан болсо, to колдонулбайт. Менин китебим деген сөз англис тилинде my book. Демек, you may use my book. You may use my book. Сиз менин китебимди колдонушуңуз мүмкүн. Ал бул жерде иштеши мүмкүн. Сүйлөмдөгү ал деген сөз англис тилинде эгер эркек бала же эркек киши болсо, he'ни колдонобуз. Модалдык этиш may. Бул сүйлөмдө негизги этиш иштөө деген сөз англис тилинде to work. Сүйлөмдө модалдык этиш катышкан болсо, анда to колдонулбайт. Бул жерде деген сөз англис тилинде here. Демек, бул сүйлөм he may work here. He may work here деп которулат. Биз бүгүн жолугушубуз мүмкүн. Сүйлөмдөгү биз. Биз деген сөз англис тилинде we. Модалдык этиш may. Жолугушуу деген сөз англис тилинде to meet. Сүйлөмдө модалдык этиш катышкан болсо, to колдонулбайт. Демек, we may meet бүгүн деген сөз today. We may meet today. We may meet today. Биз бүгүн жолугушубуз мүмкүн. Достор, бүгүнкү сабагыбыз аягына келип жетти. Адаттагыдай эле бүгүнкү сабактын үстүнөн тапшырма даярдаганбыз. Төмөндөгү шилтеме аркылуу кирип, тапшырманы онлайн аткарып жөнөтүңүз. Сунуш пикирлериңиздер болсо, пикир калтыруу бөлүмүнө калтырып кетиңиздер. Кийинки сабактан көрүшкөнчө.